Энсиреген узун коридорлор менен жымжырт иш бөлмөлөр. Бул жердеги Чүй облусунун ички иштер башкы башкармалыгынын тергөө кызматында өз чөйрөсүнөн башка адамдарга бейтааныш бир адам иштейт. Бирок кесиптештери менен кызматына байланыштуу кездешкен адамдар үчүн анын орду өтө чоң. Бул көзөмөлдөө методикалык бөлүмүнүн тергөөчүсү Ильяс Асанбеков. Көптөгөн кылмыш иштердин ал турсун кээде адамдардын тагдыры дагы ушул кишинин колунда. Ал кезде биздин кесипти жеңил кесип деп айта албайм. Оор келет да биз негизи. Түшүгү ордоп коет го. Күнү түнү жумуштабыз. Эртең менен таң атпай келеле десе барабыз. Кечке дебиз. Ошондой эле да. Жумуш оор. Эл менен иштейбиз негизи. Эл менен иштеп ошолордун көйгөйлөрүн чечкенге аракет кылабыз. Кандай көйгөй болбосо да ошого кайрылган арыздарды туура чечим чыгарып, биз жаңы баштап атканда бизде даже компьютер жок болчу, печатный машинка менен баштаганбыз тергөөнүчү башында. Азыр болсо цифровизацияга кирип атат милиция кызматтарынын көп жеңилдиктер бар. Электрондук кылмыш иштери кирип атат азыр. Баары цифровизация болуп атат да негизи кесипте. Жеңилдиктер көп. Ильяс Асанбеков бала кезинен милиция кызматкери болууну кыялданып, ушул кесипти тандаган. Көп жылдардан бери тергөөчүлүк кызматты аркалап, жүздөгөн кылмыш иштеринин бетин ачкан. Келсек эле илгертен эле кылмыштын баары бирдей. Закон бузуу болуп атпайбы адамдардан, адам тараптарынан, кылмышкерлер тарабынан. Мындай айтып келсек, өзгөрүүлөр бар азыркы заманда. Алдамчылык болуп атат. Телефон аркылуу, илгери телефон жок болчу. Алдамчылык деле жок кылынбачу да. Азыркы убакта ушундай киберпреступлениялар болот да азыркы заманда. Ошо киберпреступления ошо кылмыштардын жаңы түрлөрү чыгып атат да ошондо. Эң негизги атак башка кылмыштардын өзгөрүү деле жок. Анын иш күнү таң эртеден башталып, күнү бою жолугушуулар, талдоо, отчеттор жана текшерүүлөр менен өтөт. Жумушка таң зардан келип, үйүнө кеч кайтат. Үйүндө аны үй бүлөсү, жубай жана балдары күтүшөт. Ильяс Асанбеков жакындары менен иши тууралуу көп сүйлөшпөйт. Бардык түйшүктү жумушта калтырып, үйүндө ал мээримдүү ата, камкор жар. Башында кыйынчылыктар аябай көп болду. Кээ кезде кайненеме айтып күлүп калчу элем. Мен жашым өмүр бою бүтү менен анан үтүк менен өтөбү деп себептен да келген сайын күн сайын кийимин түтөмөй болчу бизге анан күтүп болчу. Күн иштешет, түн иштешет. Кечинде келип жаңы мынтип дасторконго отурганда жумушка чыгып кеткен күндөр көп болчу. Андан кийин уже көнүмүш адатка өттүк. Ошо андан балалуу чакалуу болуп эле ошолор менен алектешип эле ушундай убакыт тез учуп ушул убакка келип калды. Тергөөчүнүн 2 уул 3 кызы бар. Алардын 3-өө ата жолун жолдоп, милициялык кесипти тандашкан. Ал балдарыма милициянын жакшы жактарын көрсөтүп, үлгү боло алдым деп кубанат. Мен түрткү болгон жок, мен үлгү болдум го дейм буларгачы ошол. Түрткү болгон жокмун да, ар бир балам ушул балдарым өздөрү тандашты. Эч ким буларды мен милиция болгондон кийин сен да милиция бол деп эч ким түрткү берген жок да, буларга өздөрү эле ушу мен кесибимди көрүшүп эле дайыма жанында болушуп ушуну тандашты да. Кичине кезинен бери папамды көрүп алып, ошо үйүнө форма кийип келчи. Кийип келгенде кичи кезимде ошо формасын ченеп көрүп, өзүм жак фуражкасы бар атайын. Фуражкасын көрүп, ошо күз күнү алдыга карап өзүмдү сыймыктанчымын атам мененчи. Форма кийип жүргөнүнө. Ошо үлгү болуп, артынан кесип танып кеткем. Кээде келбей калчу түнчүндө. Отцепление дегендер чыгып кетчи. Жумушта өз оор болчу ал убактачы. Күнүгө ошо обедке келет, баттама ичип кайра кетип калат. Жумушка шашып. Ошо баарын көрүп, ошого карабастан мен да ошо кесип танып кеттим. Работаю в Сокуловском РОВД. Атам өзү жөнөкөй, токтоо, баарын сөз менен түшүндүрөт. Өзүм кичинекейимин милиция кызматкеринин үй бүлөсүндө өскөндүктөн мен үчүн атам үлгү болуп келет. Ошондуктан мен бул кесипти тандагам. Андан тышкары жолдошум дагы милициянын кызматкери. Вот за своего идеального мужчину. Ильяс Асанбековго окшогон өз кызматына берилген адамдардын аркасында тергөө кызматынын иши жоопкерчиликтүү жана адилеттүү болуп кала берет. Анын иши деңиздин бир тамчысындай көзгө көрүнбөгөнү менен системадагы туруктуулукту кармап турат. Ал чынчылдык, жоопкерчилик сыяктуу сапаттары менен өз ишине бергендикти кесиптештери эле эмес балдарына да бере алган. Назира Бегалиева, Жумабай Исманалиев, УТРК Чүй, Бишкек шаары.